рахмет, жок айдап. Кырбай сүйлө өзү. Ассаламу алейкум, New TV патруль программасынын көрүүчүлөрү. Сиздерге Бишкек шаарындагы жол кыймылынын эрежелерин бузган айдоочулар тууралуу баяндап айтып беребиз. Бажы биримдигинин талаптарына ылайык терезенин жарык өткөрүүсү 70%дан кем эмес болуш керек. Буга чейин жол инспекторлорунда караңгылыкты өлчөгөн жабдык жок болгондуктан айдоочулар менен көп учурда келишпестик жаралчу. Бирок бүгүндөн баштап тонер аттуу караңгылыкты өлчөгөн каражат Бишкек боюнча иштеп баштады. Бул ак түстөгү Лада үлгүсүндөгү унаа каптал жана маңдайкы терезелери мыйзамсыз караңгылатылгандыгы үчүн инспекторлор тарабынан токтотулду. Я измерительный цена прям. Если сейчас вы измерительный чипай алсан, значит ставим раз. Что, зачем его? Надо посмотреть. Нет, это неправильно. По техрегламенту 70% стек. Не, вот, я должен вам сказать. Вот, измеритель. Вот измеритель. Я понял, когда машину попал, там выйдет, что вот. Смотрите, сколько процентов показывает? Сколько? 28, видите? 28 дней. Менее 70% запрещается. 28, это всегда представлено, да? Вот. Менее 70% запрещено. Должно быть. Выше. Выше должно быть. Унаанын терезелери караңгылыкты өлчөгөн каражат менен текшерилген соң, жаш айдоочу транспорттун айнектери караңгылатылгандыгын моюндады. Андан кийин жол кыймылынын коопсуздугуна көз салган кызматкерлер протокол түзүп, машина айып жайга токтотулмай болду. Карл Маркс көчөсү менен түштүктү көздөй бара жатканда алдыда жүрүп бара жаткан BMW үлгүсүндөгү унаанын маңдайкы терезеси караңгылатылган деген шек жаралып, текшерүү үчүн ал айдоочуда токтотулду. Конечно, все, конечно. Светопропускаемость, айнек 70 уже говорит. Көрсөтөт. Анча көрсөтөт. Вот 8-9 экен сиздики. Ага. Уже это болбойт. Положено 70. Обыкновенное стекло. 74 болот, да? А уже сиз уже кичинекей пленка болсо эле уже. Машина так пришла, я боковые снял. Мыйзамга баш ийбеген темир тулпардын ээсине протокол түзүлүп, унаанын тонировкасы жеринде чечилди. Андан ары инспекторлор өз жолун улады. Пленка сирий, если айнек болсо ата станет коюшубуз керек. Жөн сирий ма, азыр убакыт керек.
Siz spravkani жасаңыз. Тонировка. Тонировка, подложка. Все, бұл стекло ыстыбай. Тонировка жоқ текшерілді. Мына Это заводской лобовой. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган инспекторлордун торуна түшкөн кезектеги айдоочу анын машинесинин маңдайкы терезеси караңгылатылганына ишенбей, улам кайра текшерүүнү суранып, документтерин бергиси келбей, акыры улуу байкесин чакырды. Шондой dedi. Покажите ана. Мына көр. Сыйырып бергиле аслы. Жок, айнек түшүнө атпайбы? Значит, башка айнек аласың. Жоқ, айнек өзүн моун деле текшерсеңиз, моун деле. Текшерип койчу, мону текшерип койчу. Өзү болуш керек. Азыр көрсөтөт кызга. Светопропускаемость техрегламенттин негизинде 70% болуш керек. Берсиз документimi. Документ берсиз. Ана мунуңарды 66 көргөзөт, 70 көргөзөт. 68-6. Бул деле болду. Биягын буда да болбойт. Ана анда моун текшериле анда. Тонированный да. Ушун биягын тонирован ушун текшерсең, Берсиз, хоч. бедеро. О. Кайнектен алдын кайнектен текшерип 70. Боковой да, лобовой. Не согласен дейм, тонировкамда. Не согласен десеңиз болот. Конечно, не согласен болосуз. Мына көрдүңүзбү, бияк 18 светопропускаемость. Ой, мектат жок. Бар. Я Бул стекло. Сиз бияка келгенде бул стеклону алмаштырыш керегиңиз болчу. Жок, мен эч ким менен сүйлөшө албайм. Сиз мыйзамды бузуп атасыз азыр. Атайын аппарат келген, мына сертификатында көрсөтүп коюңуз. Ошибка мен. Вообще чыкканмын. Всё хорошо, Завод болгон эмесинен. соттошсоңуз болот. Сотко айтсаңыз. Кайда дагы бир. Өзү сиз сактап көрөйүн. Көрүңүз сертификат. Алло. Бартенби? Жок, азыр машина штраф стоянкага да отпойт. Эмне кылайын? Ылдыйраак. Ылдыйраак эле кылып атам мен. Көрдүңүзбү да? 56, 56 Бия. болду. Сен алдыңарда алды отпойбу? Билет алды. Эмнеге бир туура эмес көргөзүлөт, бир туура көргөзүлөт? Тура көрсөтөт. Туура эмес, я не согласен, соттошум. Ар бир стеклону ар кандай көрсөтүп атпайбы сизге? Мына биягыңыз 13-4 болуп атат. Видео тартып алып. Жок, бул деген лобовой, значит, алмашканда бул. Бияк как положено эмеге чыгат? Мен өзүңөрдү мөлчөп берсеңизби? Кел, документти бериңиз. Жок, берем. Өзүңөрдү мөлчөп берсеңизби? Мына өзүңөрдүкү 71 көргөзөт.
Ооба. Анан 70'ten ылды жерин запрещенно. 70'ten Ошондо ылды да. запрещен? Кандай 70'ten ылдый запрещен? Мен деле 70 көргөзөт го. Жок. 67-70 көргөзөт. Жок, лобой, лобой. Лабой өлчү белән. Жок, сен лобойун көрсөтпөйт го. Силер өлчүсүңүз, на своем пример покажите мне. Канча экен светопропуска? Ооба, 88 9. 70-73 көргөзөт. Жок, жок, кечирип коюңуз, жүрүңүз. Кечирип коюңуз. Канча экен? 50 кой. Сен документ окуйду. Көрдүңүзбү сиз света мыяны? А? Мыяны bakıyor. Эми сизге кайра неме болдум мен. Жетmiş көргөзөт го. Кандай 70? 60. Лобой көрсөтпөй, лобой. Лобой көрсөтпөйт. Документ Сыртынан басып аткандан так да сыртынан басып көрүп ичинен басып көрөт я. Жок, сыртынан бастым, көрдү го. Видеодо бар, көрсөңүздөр болот. Gel dokumentlerinizi koydunuz. Документтериңизди берип коюңуз. Тех регламент боюнча 70 эле. Ne dedim? Mercedes Жазып тұрау. турбайбы? Mercedes деп тұрау. Заводской. Ол Мерседес деп турат. Қана. Mercedes. Ана емін емесін. Жоқ, қарап атам, не деп тұрады şu. Оқымайсың. Не Mercedes. согласен он? Башка алып келгиле. Сол хорошо. Гел документ бермейсің. Жок, силер башка алып келди, анан берем. Жоқ, документ бермейсің. Башка эмеми текшертти, анан берем. Жок, сиз бериңиз документти. Эмнеге берем? Сиз бериш керексиз документти. Siz berişiniz gerek. Жок, силер башка менен да текшерип көрдү, может мунулар алдап отурат. Жок, мен сизге сертифицированный бул. Мен сизге айтып атам. Değil mi o? Siz vadis görürsünüz. Prava. Vadis kudasını vadis. Şu görürsünüz. Жок, мен аз дальнейший дейсиң, эмне кылыш керек? Апшалап өтеттіңіз. Машина стояк қойып, сонда сіз ертең келесіз, көрге екінші дашқа. Сіз айтасыз. Онда үнді көрсетті, 60 көрсетті, үнді болау болмай деп тұрыңыз. Сот көрсеңіз болады. Сізге сертификат көрсетті. Ақсай 630. Не бұл қапа? Бұзықсың ба? Бермейсің бұл? Бермейсің. Теңде болду алып кой берет. Қолыңызды алып қойыңыз. Қолыңызды алып қойыңыз. Дейміз. Қолыңызды алып қойыңыз. Берем ба? Берем де. Қолыңызды алып Қолыңызды қойыңыз. алып Қолыңызды камерадан алып қойыңыз. Берем. Жоқ, маған берсін. Жок, меники 60 канча болот? 70 Ошода 70'ten ылдый болбойт. 70'ten ылдый Запрещено. Светопропуска емес. Жок, ана мен чапталсаң ана пленкасын таппайсыңар. Жок, пленка жок экен. Заводской турсам эмне кылабыз? Жоқ, мен сізге жүрөтөм. Бұл деген, значит, алмаштырасыз ба? Они алмастырған бұл өзі қағақ бұл, ал мен алмаштырған. Жок, бул анда. Не бұл? Атыйынды алмаштырган жокмун да Баковойду да. Жоқ, бұл нормально не доппайды сізге. Жок, бул экөө бирдей бул көбүрөөк көрсөтүп атпайбы биягы сиздики? Жоқ, 70'ten ылдый болбойт доппайм. Сиздики 60'ка жетет коебуз бұл ала бойы. Светопропуска емес, светопропуска. Күндүн нурунун кириши. Жок, эми пленкасы болсо бир жөнү, мен күнөө элмес. Жоқ, эми пленкасы жоқ деле ушундай затемение Мына күйгүз пленка болсо күйгүзүп деле кырсак Жок, мына деле чыгат. биздикин көрсөттүм, иниңизге 84. Лобовый көрсөттүм. Мына 84. Иниңиз көрдү. Бар иниңиз. Шаштысы кетип айыптан кутулгусу келген жигит пайкеси келсе жагдай өзгөрүп кетет дедиби, бирок аягы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа жол кыймылынын эрежелеринин талаптарына баш ийбегендиги үчүн айып короосуна киргизилип протокол түзүлдү. Ертең гаиге барсаңыз, екінші дашқа түшүн. Анан? Түшүндүрсөңүз ушундай, екінші дашқа. Baştan kısa sanatına bak. Ya monikleri çok ne? Toyota право көнү жасап машина.
Айып короосунан чыккан жол сакчылары жолдо бараткан Toyota үлгүсүндөгү унааны токтотуп, дароо тонировкасын сыйрытып, айып пул протоколун колуна карматышты. Тарт более лучше. Даже Нормально успеешь? Тонированный, без документов, не подчиняется. Документ жоқ, чалып атат. Телефонун алган жоктун. Тонированный келип токтоду. Документин сурасам, документин бербейт. Давай. Качкан жок, бирок токтоп берди. Кайра мени угрожать этет. Братан, мен сага угрожать эткен жокмун. Биринчиден братан эмесмин мен сизге. Анан ким сен? Экинчиден ким экенин көрбөй турасызбы? Ал эми ак түстөгү Lexustун айдоочусу инспекторлорго кыр көрсөтүп, айнектери караңгылатылган унаа ага таандык эмес экенин, досторуна чалып документти алып кел деп ордунан жылбай турду. Прошу вас разговаривать нормально. Я с вами именно нормально разговариваю. Жок дейм. Братан, өзүң деле нормально иштешпей, я с тобой уже нормально разговаривал. Байке алып коюңуз деп. Эмнени алып коюң? Телефонуң алып койчу деп мага кыйкырасың. Мен эмнени алып коюн? Телефонуңузду алып коюң. Ооба. Эмнеге алышым керек? Жөн эле, потому что документ хозяин. Кыйкырбай сүйлөн. Эмне үчүн сиз документ жок айдап? Кыйкырбай сүйлөө өзүң. Вот именно. Мен сизге кыйкырбай. Ты у меня просишь, чтобы я не кричал, ты тоже не кричи, пожалуйста, на меня. Жок бу документиңиз? Жок дейм. Азыр алып келет, Азыр келет, эси келет, чалып атам азыр. Сиз документ жок айдабаңыз да анан. Мен билген жокмун документи жок экенин. Сиз өзүңүздүн праваңыз кайда? Правам бар, берем. Кана бербейсизби? Берем. Бербейсизби? Да, чека. Да. Эчтеке. Просто документы принесите. Не, братан, сен өзүң баштадың. Я с тобой нормально разговаривал. Машинада документ жок беле? Жок, мен дос балам машинасы болчу, алып эле айда жана этот свою продал, машину отдал, анан дос баламды алып. Я-то думал, у него в машине. Машина тонировка. Оформить этти, эртең мен мага көргөзөсүз протоколун. Все хорошо. Тонировка согласенсизби? Тонировка. Канча процент экенин көрүп алсаң. В хлам. Байке ушундай. Бираз көтөрүп койсоңуз. Пожалуйста. Болду все ушундай. Тряпка барбы бираз? Тряпкасы да жаңкен. Тазале. Нет. Просто көбүрөөк көрсөтүп кой. Могу менен тазалап берейинчи. Все. Ичинен дабы? Көрбөй эле, көрүнүп турбайбы? 6,3. А допустимость? Допустимость 70%. Стекло этот
Светопропускаемость? Светопропускаемость должно быть. А у нас Че, сколько? сейчас этот, легкий тонировка берсол? Нет. Даже эме бар го. Нулевка че? Нулевка да болот. Бул өзүнүн эле Жыйынтыгында жол сакчылары менен айып короосуна баратканда айдоочунун досу тийиштүү документтерди көтөрүп келген соң жеринде протокол түзүлүп, тонировка сыйрылмай болду. Жо, ал менен, я байке, ал менен ясам разберусь, эметип, төлөп эметип коем. Я Господи, мощный рот. Жол сакчыларынын чөнтөк телефонуна тартылган тасмада кара түстөгү Honda үлгүсүндөгү унаанын алдыңкы терезелери караңгылатылганы үчүн токтотушат. Токтотулган айдоочу текшерүүгө алынганда ал спирт ичимдигин ичип алганы боюнча шек туудурат. Ошол замат унаа ээсин мас же суу экендигин аныктоо үчүн наркологиялык борборуна алынып келинет. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен айдоочунун спирт ичимдигин ичкени аныкталды. Жеринен протокол толтурулуп, башкарып жүргөн унаасы айып короосуна токтотулду. Советский Медерово, южное направление Медерово кайрылды. Тонировка болуш керек. Тонировка тоском. Тонировка тосом байке ичимдик ичип алыптыр. Нарколог келди. Молодой человек, как шарик, он бывает. Аккуратно. Жок дейт болду. Мен барып сонуш дейт да. Ал жокты сен келіп алып кетесің. Да. Чуть-чуть, водку. Пиво. Пиво. Так, что здесь будет? Ушады расстрелял. Я. Ушады расстрелял. Резко положительно ждет реакции. Я. Черепно-мозговой травмы алған жоқ білем? Жоқ. Мен 29. Көресің? 29. 29. 70-тен ылдый запрещать. 70-тен ылдый запрещать. Бұл емес.